Ровно 1 жыл. 1 жыл? Повышение кут болсун. Рахмат. 1 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жеттиңер буюрса. Буюрса. Буга чейин негизи аябай көптөгөн жерлерде иштедим эле. Университеттен кийин банкта иштеп калдым. Переводчица болуп иштедим. Мугалим болуп иштедим. Анан именно кутка келгенде өзүнүн атмосферасы. Во-первых, эң биринчи атмосфера баарыбыз үйдөгүдөй эле жүрө беребиз да. Экинчи бул компаниянын өзүнүн баягы миссиясы. Миссия кыргызча кандай болот? Максаты. Баягы чисто эле үйлөрдү сатып баягы акча табуу эмес, элдерге жардам берүү, ар бир элге ушундай шарт түзүп берүү, бүткүл Кыргызстанга да. Үйлүү болгондо баягы айтып атышпайбы, бизде деген Кыргызстанда вообще эле элдерде мындай понятие калып калганда, үйлүү болуш бул аябай оор депчи. Көптөгөн жылдап, допустим, Бишкек шаарында 20 жыл бою, байкелер келет да, 20 жыл бою квартирада жашап жүрөбүз. Бирок ошо кутту уккандан кийин, баягы баштаңкы төлөмү жок, ушинтип ай сайын төлөп алса болот дегенден кийин, биз деген баягы 20 жыл менен салыштырганда 2-3 жылда эле уже үйлүү болуп калып турбайбызбы деп вообще баягы сознаниясы вообще алмашып атат да. Ошолорду укканда, мисалы, жүрөгүм кадимкидей жылыйт да. Атым Айнура, өзүм Көлдөн болом. Көлдөн окууну бүтүп, мектепти бул жака тапшыргам. Университетти бүттүм национальныйдан. Потом жана айтып кеткендей эле көп жерден өзүмдү текшерип көрдүм. Вообще эле өзүмдү дайыма издеген жүрчүмүн. Анан көрсө, ушунча бир санап келсе бир 10 жерде иштедим да. Анан 10 жерден иштеп көрсө ошо куттан өзүмдү таап турмун да. Вот это правда да, прям ар бир туугандарыма, жакындарыма да ушинтип айта берем да. Компанияны, во-первых, угуп жүрдүк. Там розыгрыштар болуп жатты. Анан жана бум болбоду эле без первоначального взноса дегенде, ошондон куттан, Инстаграмдан подписка алып карап жүрдүк. Инстаграмга жазгам, силерге жумушка орношсо болобу деп. Бул жактагы ошо жумушчуга алган эженин номерин берип эле, анан собеседование эртеси эле чакырган да сразу. Келип, анан өзүңөрдү көргүлө деген, баары өзүңөрдөн зависит деп айткан да. Так, ровно 1 жыл болду. Кудайым буйрса, бир где-то 100 адамга примерно квартира алганга себепкер болдук деп айтсак болот. Өзүң эле 100 адамга. Ооба, өзүм ошондо. Ар бир адамдар ар кандай. В основном баягы бир 70% чет жерде жүрүп иштеп жүргөндөр, окуп жүргөндөр алышат. Азыркы учурда көбүнчөсү айтса кетсе болот жаштар. Анткени жаштар азыркыча башкача ойлошот. Ар бир жаштар бир нерсеге умтулуп турушат. Өзүң үй алдың бизде? Жарым жылда болуп калды. Жарым жыл иштедим. Жарым жылдан кийин башкаларды да көрдүм. Аракет кылса болот экен деп. Мурункудай кандай затраттарым болсо, азыр деле ошондой эле. Бирок зато четинен үй төлөнүп атат да, четинен вообще билинбей эле. Кайсыл комплекстен алдың, неге ошол комплекстен алдың? Акниет деген жилой комплекс, Алматинка Горкийде. Просто үйдөгүлөр менен сүйлөшүп атканда, папам айткандай, бизге Көлдөн келатканда жакыныраак да. Алматинка Горкийденчи жакын деп, ошол жактан алып. Үйдөгүлөр менен кеңешип жатканда, мен байкы просто жумушка кетип атканда эле, жумуш жөнүндө айтып берип атканда жакындарымачы, эң биринчи байкы фанат деп айткан туура болобу билбейм. Бирок сен ошо фанаткасы болуп алдың деп ушинтип айта беришет да, туугандар дагычы, потому что кут деп айтып баштасам эле, анан уже папам дагы айтып калат да, аябай прям кызыгып алып, монтип алып айтып бересиң депчи. Ошону көргөндөн кийин алар деле уже ишенишет, көрүштү. Ооба, возможность болуп аткандан кийин, азыркы убакыт болуп аткандан кийин ал деп айтышты үйдөчү. Ушинтип калдык. Көп жерге барсаң, мисалы 5-6 жыл иштеп, 10 жыл иштеп, анан көтөрүлөсүң го. Бул жактан мага деле, допустим, очень неожиданно было. Потому что аракет кылып көр депчи, ушундай должность берип, иштеп көр деп, бул тоже аябай чоң ответственность. Аракет кылабыз, буюрса күндөн күнгө кичинекей шарттар менен дагы көп нерселерге жеткенге аракет кылабыз. Всё. Чоң рахмат, Айнура. Еще раз с повышением. С повышением.